запасы болот да, ошолордон чаңдаштыруу жолу менен ушундай сорттор чыгарылат. Бул жерде дагы алманын кээ бир сорттору сүрөттөрдө турат, сүрөттө кийимдерде бериштик. Кичине таанымга токтолуп кетип жүрөк, бул өтө маанилүү эмес. Алманын кээ бир сорттору жер сеймак, жай мезгилде деп чакырылган сорттор, жай алмалардан кыскача характеристикасы бар бул жерде. Дарактар кээ бир кубаттуу өсөт, кээ бир кубатсызыраак өсөт да. Ошого жараша алмалар баардык эле алма. Дарагына жараша да өзгөрөт, мөмөсүнүн түсүнө жараша өзгөрөт, мөмөсүнүн формасына, анан ушул мезгилине жараша да өзгөрөт да. Формасы өтө маанилүү эмес. Маанилүү болгон түсү маанилүү, ушул мезгили маанилүү, жайда ушул атам күздө же кышта. Анан эмне дедик? Анан дарагынын өсүү кубаты да, дарагы кээ бири спор түрүндө деп атабыз. Спор түрүндөгү сорттор менин болум бир бутак боло турган болсо, ушул денеси кийинки жылы быжыраган мөмө бере турган майда мөмө бутактарын айланат, мөмө өчүрүлгөн. Буларды спор түрүндөгү сорттор деп коебуз. Аларга редчи, скарлет спор окшогон сорттор кирет. Алар анча шактабайт, минус жагы ушул. Көчөттү эктиңиз, эккенден кийин шактатыш керек да, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл сиз форма беришиңиз керек. Баланы деле 7 жаш, 10 жашка чейин тарбия бергенде, буларга тарбия, тренинг система деп коет, тарбия берүү системасын куруш керек. Кээ биринен ваза формасы берилет, кээ бир дарактарга, кээ биринен беричина деп лидер формасы, кээ биринен модифиледер форма берилет. Дарактын түрүнө, табиаты кандай өсүп атса, пирамида, черешня пирамида өсөт, пирамида формасын беребиз. Жаңгактар бийик өсөт, пирамидага же лидерге беребиз да. Алардын чашагын ача албайбыз да, табиятына каршы келе албайбыз, табиятына окшоштуруп форма беребиз. Экинчи нерсе климат. Бир жер, мына жерде суу сактагыч же көл, бир дарыя, чоң суунун аянты болсо, ал жерде суу көп буланат. Суу сактагыч болгондо эмне аянты көп болот болсо, суу көп болот, абадан мундулук көп болот. Мундулук көп болгондо эмне болот? Абадан мундулук көп болсо эмне болот? Грибок, козгарлуулар көбөйөт ошол жерде. Парша, манилиоз өрүктөрдө, алмаларда парша, ак кебер болсо, мычин сараса. Ошол козгарындар мундулукта жаш көргөнчө мундулуктар дагы тез тарайт. Алмаларыбыз тез бою берет. Кургаrak жерде 3 жолу дарыласаң жетиштүү болса, 3000 сом акча алсаң жетиштүү, а сен 6 жолу дарылатасың. Экесе көп убакыт, экесе көп жумуш күч, экесе көп дарыга акча көп болуп атасың. Ушундай маселеси болуп калат да. Мен бул неден айтпайсың? Мен жылды бердим. Мен неден айтып калдым? Ошол дарактын немеси дагы маанилүүгө ээ да. Спорт түрүндөгүлөр аз шактайт деп атабыз. Бирок тез мөмө кирет. Эккен жылы эртеси жылы уже мөмө берип баштайт. Бирден экинчи чыгып баштайт. Ал эми жөнөкөй стандарт түрүндөгү сорттор Golden, Gala, Fujiler, Grandsmith булар стандарт түрүндөгү дарактар кирип калат. Булар жакшы шактайт. Биринчи жылы шактарды көп чыгарат, градустары кененирээк. Шактан маселе жок. Кессеңиз деле шак чыгара берет да. Белки кессең деле шак чыгарбай коет. Анын табияты мөмө бергенге көбүрөөк басым жасайт. Бунун табияты көбүрөөк бутак чыгарганга басым жасайт да. Эми биз ал бутагына да келебиз. Бутагында ошол адамдын эки буту баасы тургандай да, дарактын дагы мөмө бере турган генеративдик органдарын, мөмөсүн жана вегетативдик органдарын сабагын экөөнү бирдей кармап кетишибиз керек да. Өтө көп гүлдөп көп мөмө берсе бул дагы жакшы нерсе эмес. 1-2 жыл жакшы берет, дагы 3-чү жылы таштайт өзүн. Мөмө бербей коет. Дарак тажап калат. Баягы өзүбүз 8 саат уктап 16 саат иштесек нормал болсо, мисалы адам элестетке 22 сааттан иштеп аткан адам шегарда бирдемкеде иштегендер бар. 20 саат 22 саат бирдемкеде туруп алып, ал бир канча күн иштегенде чыдабай калат да. Ден соолук уже ашып калат. 1-2 күн чыдай берет, андан арана организм чыдабайт. Ал ошондой дарактарда деле белги нормасын кармаш керек да. Өтө көп гүл, өтө көп мөмө жакшы деген түшүнүк эмес. Нормасын жакшы, нормасын кантип билебиз, аны аныктайбыз. Бутак деле ошондой, көп бутак деле аз мөмө берет. Сиздин экономикаңыз берет, бир пайдасы болот. Чаңдаштыруучулар Golden, Delicious, Grandsmith, Gala группасы. Бул жерде аз карап турсаңыздар, мына жерде чаңдаштыруучуларда көбүнчө Golden келет. Аягында калып койсаңыз ушул. Самрет. Самрет деген жайкы кызыл деген сорт эми. Бул азыр көчөтүн издесеңиздер Туркиядан таап аласыздар, бирок ошол ушул мезгилдери гүлдөгөндөн баштап эрте жазда мисалы апрелдин 15-inde гүлдөй турган болсо, канабис 110-120 күн. Апрелдин 10-unda гүлдөдү. Канча кайсы апта пышып калат ошондо? 1 айда 30 күн бар. 3 ай
3,5 айда пышат экен. Апрель болмосо, майда болду, июнь болду, июлда баштаганда бышып калат экен да. Жана бир июнь болгондо мындай айтканда жайдын ортосунда күндөгөндөн баштап бышкынга чейин өткөн аралык күн саналуу жерде чаңдаштыруучуларга болгон делишет. Бул чаңдаштыруучу эмне үчүн маанилүү? Чаңдаштыруучулар дөлөт түшүм алыш үчүн маанилүү. Эгер чаңдаштыруучу кошо кетпей турган болсоңуз, мына жерде сунуштагандардан бирөөсүн. Анда сиздин алмаңыз нормада бир 40 килограмм өнөш керек болсо, балким 30 килограмм өнөр болот да. Түшүм да азыраак болот. Сиздин чөнтөгүңүзгө, экономикаңызга минусу ошол жер болот основной. Бирок толук бойдон өнө бербей койбойт алмада, өнө бере берет. Өнөсү просто азыраак болуп калат да. Чыгырышын болот. Анна, Израилдин сорты 200-218 саат кыш куйкусу аз, мындай ысыраак кышында салкын жылуу өткөн жерлерге эс болот булар да. Түшүнүшкөнгө чейин барган сайын күндүн неме саны өсүп атат да. Бул уже 3 ай болуп калган. 4 ай болуп калды. 4 ай. Күндөгөндөн баштап 4 айдан кийин бышат экен да. Чаңдаштыруу бул жерде бышат экен. Анан гала сорттары келет. Бул жерде галанын полтора сорты бар. Гала өзү бир сорт. Анан кийин галанын Мондиал гала, Руби гала, Галакси гала деген сорттары бар болчу. Буга чейинки убактарда, акыркы жылдары, акыркы 3-5 жылда, бул кайсы чыкты точно билбейм, бирок акыркы 2-3 жыл, 3-4 жылдан бери бак тургандар ушул популярный болду. Буларда тренд бар. Мемлекеттерде дагы 10 жылда бир алмаштырат. Жаңы келген сорттары Шига гала, Анда гала, Галабал деген сорттар. Булар жөнөкөй мурдагы галалардын айырмасы жакшыраак кызарат. Алма жакшыраак кызарат, бирге тезирээк кызарат. Мурдагы 2 жол, 3 жол теріп жыйнасаңыздар, буну бир жолу же 2 жол терсеңиздер бүтөт. Тегиз бир мезгилде кызарат. Генетикалык жактан сорт өзгөртүшүндө япондорча. Анан көлөмү дагы бир аз чоңураак салыштырмалуу. Бул мөмөсү өтө чоң болгон бир сорт. Берки фуджилерге салыштырмалуу, Грейн Смитке салыштырганда бир аз көлөмү кичинерээк, граммажы дагы азыраак. Бирок товарный вид менде бар бактага. Барбы? Даамы өтө сонун, формасы өтө сонун, түшүмдүүлүгү өтө жакшы жана чаңдаштыруучу нормада каалабайт. Гала сорттору өзүн-өзү чаңдаштыра турган сорттор келет. Дагы бир жакшы жери эрте бышат, август айы ичинде бышат. Августтун башынан аягына чейин бышат сорттор бар. Локапта сентябрга өтүп кеткен. Сентябрга өтүп кеткен. Бирок товарный вид алып коет да. Товарный вид жакшы, анысыне талап. Акчасын. Августта деле балким эми көрүш керек экен. Баягы бышканды аныктай турган кээ бир ыкмалар бар да. Катуулугун өлчөй турган аппараттар бар. Мөмөнү сайт көрөсүздөр. Катуулугу бышканда кандай жумшап калат, өтө катуу болот. İçinde sakarını, asit, kislota менен сахардын курамына карап өлчөйт. Ошондой келип өлчөй турган. Түсүндө даамына жеп көрөбүз, аларды бизде эле болбойт, бирок бир аппараттар менен гана точно чыгат да. Кыскача айтканда бул августта бышкан үчүн Кыргызстанда билесиздер той өтө маани берет. Тойлор август айында башталат основной. Ал мезгилде сакталган алмалар деле почти эч бири калбайт. Бышкан мөмөлөр башкалар бар, черешни өрүп бышып калган болот, бирок алманын орду баары бөлөк. Алманын баасы кымбат болот. Быйыл Кыргызстанда алма арзан, 30 сомдон, 25 сомдон, 35 сомдон оттун баары берип атасыздар, аны катып өзүңөр деле. Неге быйыл арзан болду? Суроо кетти. Эмне үчүн жетиштирилген? Былтыр неге кымбат болду, быйыл неге арзан болду? Экспортко да чыкпайт ал. Экспортко чыкпайт. Ал башка бир себеп болсо, бул алма быйыл көбүрөөк мөмө берди да. Алмадагы периодичность деген нерсе бар. Бир жыл көп мөмө берет, экинчи жылы же бакчы мөмө бербей коет, же аз мөмө берет. Кысный периодте же там периодте бар түркчө. Кыскача айтканда бир жыл жакшы түшүм берип, экинчи жылы же начар, же вообще түшүм бербей койгон нерсеге элинде орусча периодичность деп коет. Англисче периодизите. Бул эмнеден улам болот? Көп мөмө берген жылы нормада мисалы 150 дана мөмө түшүш керек болсо, 30 килограмм мөмө түшүш керек болсо бир 5 жаштагы, 6 жаштагы бир дарак ал 200-250 дана мөмө тийип алат. Алардын көпчүлүгү майда болот, курт жейт, уулуйт, башка болот, көзүрөк көп болот саны жана эң негизгиси мөмө жемиш дарактарында ошондой алмада кийинки жылы мөмө бере турган бүчүрлөр быйыл жайында пайда болот. Бир жыл мурдадан даярданат. Бул жактан баягы той кызмат кылганда эле да, бул жактан адамдар эмелерди алып баруучулар болуп туруп, бияктан официанттар бар тамагын берип турганда эле кийинки жылкы эмеге мөмө бере турган гүл ачыш үчүн бүчүрлөр ошол жылы мөмө түйгөн жылы пайда болот. Азыр быйыл жайы менен кийинки жылы мөмө бере турган бүчүрлөр пайда болду. Эгер быйыл алмаңыздар көп түйгөн болсо,
ошол алмаларда көп күчүлөр толук пайда боло албай калды же пайда болгон жок. Анын себеби азык зат жеткен жок да. Өзү 100 сом эле акча болсо анын 80 сом 90 сому азыктын баардыгы мындайча айтканда уруктарга кетип калган. Уруктар дарактын баласы болот. Мөмөс эмес. Уругуна кетет. Уругу эң негизги нерсе уругуна кетет алмада. Калган ашып калган бөлүгү дагы бүчүрлөргө, тамырга, сабактарга ошол жылы өскөнгө, жалбырак пайда болгонго, тамырлардын өрчүүсүнө кетет. Ошол азык заты тамырдан сорулган азык заты жана күндөн фотосинтез пайда болгон азык зат да. Ошол үчүн баягы көп ишин жыйнап алган жылы бир аз суютуп коюш керек да. Өнүм суютуп коюш керек. Италияда интернеттен карасаң, расында суютат да, кошмоктон баардык жүзүп чыгат. Суют. Бир бүчүрдөн өзү нормада 1 же 2 дана нөмө болуш керек экен да. Норма ушундай экен. Бизде кээде азырдан 2ден 13ге чейин гүл чыгышы мүмкүн бир бүчүрдөн. Көбүнчө 5 дана гүл чыгат. Ортодогу бирөөсү король гүлдөр турат, биринчи ушу гүл ачат, биринчи ушу мөмөтө. Ошолорду калтырып, король гүлдөн түйгөн мөмөлөр чоңураак жакшы болот да, күчтүү болот. Ошолорду калтырып чегераны жакшы чаңдашпай калган бир жагы алмалар болот, жеген болот. Аларды жериңиз аз болсо, 5 сот болсо, 20 сот, 50 сотко чейин жер болсо, менин оюмда кол менен эле баягы швеяда кайчылар бар кичинекей. Алар менен бир күн 2 күндө сүйүп койсоңуздар болот. Мөмө кичинекей мезгилде, тырнактан мезгилде. Жериңиз чоң болсо, химикат менен сүйүп койсоңуздар. Чындыр берсең болот. Бул жерде дагы ошол Royal Gala деген сорттун жылдыр, бир сырай көрүп койдуңуздар. Galaxy Gala деген сорттун. Арка жылдыр кылып, галалардын баарында тумшук жагы шийиширээк болот да. Салыштырмалуу шийиширээк болот. Ичкерээк болуп кетет. Мындай жүрөк формасына бир аз жакындап кетет. Чындыр. Мондел Gala дедик. Чындыр берсең болот. Golden Delicious сентябрда бышкан алма болот. Уже августтагы алма сорты бүттү да. Сентябрь айында бышкан сорттор коюп калабыз. Биздин тил менен айтканда Золотой Грин деп коебуз, сары алма. Сентябрдын 15-20-ларында бышкан берилген дата ошол. Бирок климатка жараша 5-10 күн ары, 5-10 күн бери же жылдан жылга жарашканда өзгөрүшү мүмкүн. 5 жыл катарасынан сентябрдын 15-ине түшүн жыйнап, бир жылы сентябрдын 25-ине деле түшүн 10 күн кеч жыйнап калышыңыз мүмкүн. Ошол жылы суураак болуп жайында кечирээк, клеткалар бөлүнүшү жай болуп туруп болгондо, энзимдердин кыймыл аракети жай болуп, натыйжада бышоо дагы бир аз жайлашы мүмкүн, погода салкыныраак болуп турат. Ысыраак болсо дагы 5-10 күн эртерээк бышып калышы мүмкүн. Жалпы жылдан 5-10 күн эрте кеч болсо, ошо климаттан, ошо жылдын климатынан эле. Илгерээк бутактар өтө жакшы шакталат. Азыр мына Балык ТВ деген канал бар ютубта. Бул жерде Акылбек мырза ошол каналдын ээси тартып турат. Азырда тартып барабызды. Кийинчерээк көрөсүздөр ютубта насип болсо. Анча-мынча ошол Оштогу Тешикташ базарында мөмө жемиштердин бааларын киргизип турат да, 100 миң алманын башканын. Кечинде күнү сууукка чыдап, кыйналбай барып, кыйналса да чыдап барып. Ошол жерде бааларын өзү деле айтып берсе болот. Golden'ın баалары канча сом болду азыр? Кече 2 күн мурун эң жакшы сатылганы 80 сатылды. 80. Жакшысы офтун берилиши. Арзандары канча болду? Мындай орточо арзан. Эң арзандары ушунда 25, эң майдасы. Эң майдасы 25-15 сомго чейин. Орточосу 45тен 60, эң жогорку баа 80 болду мен көргөн баалардан. Кызыл алмачы, мына биз сүйүп аткан. Кызыл алманын эң жогорку баа 65 сатылды мен көргөндөрдөн. Эң төмөнкүсү арзан. Ооба. Орточосу 25-30 сатылып баштайт. 30 көбүрөөк сатылат азыр. Бидерден бир суроо коюлган. Анан өзү түзүлүшү боюнча мына стаканга окшоп, анан түсү сары болуп турат да. Анан чаңдаштыруучулар деп Starting Delicious, Reactive, Scaleless продукт да. Булардын баардыгы бакындай неме алмаларда кирип турган экен. Ошондо чаңдаштырганда анан генотип фенотип өзгөрүп кетпейби деген да. Жаңы кызарып, же кызыл теминдер пайда болуп кетпейби? Жакшы суроо. Генетикалык жактан өзгөрөт. Бирок алманын мөмөсү эмес. Алманын уругу өзгөрөт. Чаңдашкандан пайда болгон нерсе бул бала. Чаңдашкандан пайда болгон нерсе бул торпок. Чаңдашкандан пайда болгон нерсе бул урук. Мөмө эмес. Баардык эле мөмө жемиш тараптарында биз уругун жебейбиз. Уругун жегенде бул бизде бадам, жаңгак, фундук окшогон катуу кабыктуу мөмөлөрдүн уругун жейбиз. Алар мөмө. Аларда болгондо сиз
мынау мисктерин чаңдашып кеткен үчүн ал урун экени бири-бирине окшогон дарактар пайда болот эле да. Бирок алмада андай эмес. Эгер сиз чоңойгончо калат экен да. Кандай болсо ошондой болот. Өзгөрбөйт. Ал митозол менен гана көбөйүп клеткасы. Себеби бул жалган чемелме, ал мурда айбалат, сырт гана көбөйүп кетет, ал урук өзгөрөт. Бирок ошол бир эле алма дексең өзгөрөт. Бирөөсү кызыл алма чыгышы мүмкүн, бирөөсү сары, бирөө жашыл, бирөө эрте пишип кетиши мүмкүн, бирөө кеч. Генетикалык уругунда өзгөрүп жүрөт да. Буш мезгилин айтып атабыз, сентябрдан эффекттери болуп атат, октябрь баштар. Эми булар дагы климаттык жашы өзгөрөт дедик. Киргизстандардын арасында сөзсүз мындай эгилет да болду. Помнуңбу? Онта айтты. Мен бир суроо берейин сиздерге. Голденин баасын өзүңүздөр тастап атасыздар. Жөнөкөй кызыл алмага караганда 2 эсе кымбат экен. Бул 30 сом, 60 сом экен да, орточо болчу. Себеби эмнеде? Бул жакшы сакталат мына катык да. Ана кетки телефондор яма тез жумшап кетет. Даамы да жакшы мунун. Даамы жакшы. Сакталат. Даамы да жакшы. Өкөтең биз кызылды жакшы көрүп атабыз бирок кыргыздар, мына түрк өлкөлөр кызыл алма десе жаныбызда беребиз да, бирок мына балдын баасы кымбат экен да. Сакталышы жакшы. Маркын сорты жаманбы, крипсон жаман болсо эмнеге ноокаттыктар крипсон эге көрөт кайрадан? Бул аз да. Бизде туура объем жана азды да. Бул крипсондон голден менен золотой гриннен урулган 50 сотук бак мен көрө элекмин Кыргызстанда. Көрө элекмин. Мен өзүм да 2 жыл мурда Супершит деген спорт өнөги соттон бак курганмын да семейни. Эми ал убакта сорт табылбай калган, анан кичине опыт маркетинг кичине азыраак болуп калган экен. Азыркы ошол мезгилге кайтсам мен 1 гектар полный алмадан турат элем да. Галаны ошол убакта билет элем. Галадан булсам жакшы акча табарымы, келечекте кымбат баага кыйналбай сатарым түшүнгөнмүн галадан. Бирок галанын сортторун Түркиядан гана алып келип алган. Баасы да $4 болчу эле да. Ошол эле 2020-жылдары, 20-жылдары. Биз Сербияныкын алдык, Сербияныкы 2 эсе арзан болчу көчөттүн баасы. 150 сомдон алганбыз. Аларда голден деле болот эле. Болгондо алдыгыла көбүрөөк объемдо заказ берилгенде, жалаң голден болгондо утмак экенмин да, мен азыр эми ошону эми түшүнчүп атам. Эми мисалы сиздерге сунушум, мындан кийин азыр сорттор өзүнчө походу кете берет. Мындан кийин бир адам ишкерлик кылып, бир бак курам, ичине жакшыраак киреше табам десе, мен эки сунушум бар алмада азыркылардан, экөөнүн бирөөсү голденди сунуштайм. Голден бир эле бул, голден делишес эмес. Дагы бир мутант чыкты. Голден эмне алса? Rangers, Golden Rangers. Golden Rangers'ın Golden Rangers'ın bir ayırması var. Bölmenin savı, ürün savı mı жерде алма отырған болса, мына жер savı отырған болса, мына чуңкыр жери баягы боз түсті кыжырап кетет да. Бул физиологиялык бузуу, бул оор эмес, зыян кеч эмес ал нерсечи. Физиологиялык ошо климаттын негизинде болот, суу ысыктан болуш керек, кошнасын деген айта албайм азыр. Физиологиялык бузуу, анан сортторго жарашмага кээ бир сорттор мындай көбүрөөк процент болот, кээ бир сорттор азыраак процент болот. Golden Rangers азыраак бузулат, дагы тонураак болот, кымбатыраак сата аласыздар. Golden Delicious-да бул маселе бир аз бар. Ошол аймаса. Же Golden Rangers, Golden Delicious биринчи сунушу. Экинчиси Галанын азыркы чыккан, Шига Гала болушу мүмкүн. Галана болушу мүмкүн же азыр андан дагы жаңы чыккан бир нерсе бар. Dark Baron Gala деген, Dark Baron Gala. Түркияда бул эле актерский дойдо көчөттөрүнчө. Мындан кийин мисалы менен сурап кеңеш алып бак курам дегенде болсо ошол Dark Baron Gala'ны дагы эсте тутмакмын. Карап көрсөңүздөр түшүнүштөр, пакистандыктардын YouTube'да видеолор бар. Dark Baron Gala башка ар бир галанын сортторун алар өстүрүп, өздөрүнүн тилинде көрсөткөн, сиздер видеону көрүп алманын түсү кандай болушун көрө аласыздар да, ал жерденчи. Dark Baron Gala. Ушул галма сорттор эртеп чыккан үчүн конкуренция аз. Кымбатыраак бага сатып аласыздар. Менин ушта бир таанышым бар. Ар түрдүү алма сорттор бар. Галасын 60-тан сатышты. 60 сомдон оттуп саткан багасы. Ошол эле кызыл түстөгү башка сорттор, Red бар эле, дагы башка сорттор унутпагын. Red окшогон сорттору 30-дан сатып атышат эле да. 30, эң аз 35-тен сортировка кылып. Ушундай бир маселе да. Эми кайсынысын кыласыздар? Сиз 1 гектар жерден мисалы бир 20 тонна алма алган болсоңуз, ошол жылы 2 эсе көбүрөөк акчасын алып атасыздар наркалмада, же галгада, же сары алмада. Биздин айылда бир досум бар.
Аралар апеллитель катары 10-га 1 кылып, мисалы 100 көчө тексек 90-ның кызылында 10 арасын саралап алабыз. Ара арасын болгончо мен салды. Аркадан 10 яшык чыкса, будан 1-2 яшык көрүп чыкты. Баягы сатып алуучу ошто тешик ташта алып саткан эреже бар. Биздин айынан ошону чакырышкан экен. Голденга барса, Голденга биринчи Голденга издеп турду. Базарда ушунча жыл окутуп баргандарга биет алып кайсы алган кандай болгончо. Базары жакшы чындыгында. Азыр мисалы 1 гектар, 2 гектар, 3 гектарга чейин бак курсаңыздар, эч рынок менен талап алып коет да, кымбат эле багача. Бизде деле маркеттерден Улумска окшогон, Фрунзе окшогон чымжыр магазиндерде, чоң-чоң гипермаркеттерде алат булар. Отсатардан бир тааныш агабыз бар. 60 жерде 4-жыл азыраак, 4-жылы 13 тонна алма алды. Арасы 3,5 1 метрден эккен 80-91 бул. Силер бардыңыздар. Ошол 4-жылы 13 тонна алды түшүп, 50 сомдон 80 сомго чейин сатты. 5 сорт бар: Грен Смит, Ред Чиф, Гала, жөнөлө Гала. Анан Фуджинин жөнөкөй Фуджиси бар эле эски. Анан айдар айтты, ушул 5 сорт бар да, 5 сорттон бурушкан экен. 4 сортто болсо 6 сорт чыгып калыптыр эми. Ошо 4 сорт бирок 60 сорт жерге 2000 көчөт батырып берген да. Ошол жерден 4-жылы 13 тонна акчасы болсо бир $10,000 терен акча саттык деп, 800-850 миң акча таптык. Быйылды кирешебиз деп салып катышканда айтып бергенбизчи. Суроомуз кандай эле? Азыр муну азыр данный момент Голденди мактап атабыз, бирок кийинки модасы окшоп бул деле бир модасы окшойт чыгып 4 жыл, 5 жыл канча өмүр сүрөт белгисиз да, бул деле модадан калат да. Бул өзү сорт жагынан алып караганда азыркы сорттордон эски сорт. Бунун модасы болуш керек эле. Бул классикалар модасы жок да. Бунун негизги нерсеси аз болот, аз көрүнөт. Аз болгон үчүн, даамы сапаты жакшы болгон үчүн азыркыга чейин баасы кымбат сатылат да. Эгер Кыргызстанда көп тонна өндүрүп келсе, кызыл алма менен сары алма бирдей көлөмдө өндүрүп калса, адам деле 5000 тонна, будан деле 5000 тонна өндүрүп калса, анда бул деле ошо 30 сомдон сатылып калат. Калктуу басчы. Бирок ал жерге жеткенче дагы көп убакыт бар. 5-10 жыл жөн өтөт. Анан бетер түшөт анда бир суроо. Мына эмелерчи Голдендер яман турлоп кетет да. Мен быйыл алма турлоп кетти да. Эмне болотчу? Физиологиялык кызуу, мына азыр айттык го. Сага алмага отурган болсо, мына жери турлойт. Аслында ошол жерден башталат. Самыны тегереңге турлоп кетти. Бул физиологиялык кызуудан баягы физиология дегенimiz ысыктан, сууктан болот дегенечи. Алмалар күзгө барып кээде гүл ачып алат, байкасаңыздар. Ол дарыга барганда жоромолдойт. Илимий жактан ошол дагы физиологиялык бир бузулуу. Резко суук болуп туруп, кайра күн ысып кеткенде, дарак типа бир шокко кирет экен да, бир уктап тургандай болуп, өзүн жоготуп, кайра эсин алып, кайра өзүнө келгендей, дарак гүл ачып кеткен. Куш уйкулуу ошол. Аны котуруп кетет да, жемби? Тор болуп. Ошол физиологиялык бузулуу. Анан жолун алса болбойбу алдын ала? Дарылап. Алдын алыш үчүн ошого чыдамдуураак сорт негиз керек. Golden Rangers мисалы. Же болбосо аны азыр толук жооп бере албай атам. Ошого себеп болгон кайсы фактор болсо, ошонун ичине алдын алсак азаят да. Кээ бир алмаларда туптулуп, кээ бир алмаларда турлоп кеткен да. Ошондой торлогон алмалар бар. Анан өмүрлөр дагы анандай сүйрүү эмес, торлоп болуп чоңой албай атабы. Анан улар сакталбай калат экен да. Кичине тургандан кийин солуп калат экен, торлогондорчу. Сакталса деле анын базарда клиенти начар болот да, эч ким алгысы келбей. Солуп калат, яман тез солуп экен. Алманын өзүндө солуп калат экен. Торлогон бөлүктө өлгөн клет болуш керек. Клеттен өлгөн бөлүк болуш керек. Ал жерде уже тез солгон себеби ошол аба аракы бирок оңой өтө алат да. Яни дерматитке окшоп чыгат да. Oregon Sport түрүндө сорттордон бирөөсү. Red Chief, Super Chief окшогон ушундай эле сорттор. Мына баягы спорт түрүндө келгенибиз бутакта бужралы дөбө бар эле ушундай сорттор да. Red Chief деле ушул, Super Sport деле ошол. Super Chief деле ушундай сорт. Ушул алмалар нерсе. Ошол менде бир суроо бар да бай. Ошо көтөрмөдө ушундай спорт үйүндө алма эгиптир да, бирөөчү. Анан Кореядан 2 профессор келди, практически көрсөттү да. Переводчиги менен келди, бул спуровой сорттогу алмалар ушундай стволдун айланасында эле алып десек, Кореядан келген немелер айтып атпайбы? Биздер вертикальный мындай шактарды мындай кылышыңар керек ушуну.
kesişim gerek деп өзүнүн айтканын эч бербей койду да. Талашкан маселелер эмне болуп калды ошондо? Талашкан маселелер кореецтер айтат, шагындаганда вертикаль кичине мындай Жаткызыш керек жаткызышыла дейт. А бирок алманын сорту спурмуй болуп атпайбы? Алманын сорту спурмуй, бирок Карактан баштап анан баягы бирок ичке келгенде биздики мындай пирамида мындай болуп атпайт да. Ошо биз барып көргөн бак, бирок ушундай тик өскөн бак да, спурмуй. Кореецтер болсо ошону мындай жаткыргылар чакта. Кайсыл сорт болсо дагы тарбия берүүдө азыр астында да келет. Бир даракты эртерээк түшүмгө киргизиңиздер келсе, кеч түшүмгө эмес, эртерээк адам түшүм алып, бир аз эртерээк акча тапкыңыздар келсе, даракты туура форма бериш керек, туура бутага бериш керек. Кесүүнүн жолдорун ар бир үйрөнүш керек. Мисалы, азыр астында келет, мындан 90 градус болсо, бул 45 градус болсо, эгер бир дарактын бутагы эмеге градусу тар болуп, тик өсө турган болсо, бир бутагы ал түшүмгө кеч кирет. Тик өскөнлүгү үчүн азык саат алат, суун алат, өйдө карап өсө берет, терек окшойдочу. Отуну чоңой берет, көлөкөсү чоңой берет. Пайдасы эмес, зыяны көбүрөөк болот. Көлөкө көп болгон үчүн башка нөмөлөр дагы азыраак болот. Жакшы кызарбайт, өмүр көбүрөөк пайда болот. Анан оңой сынатында. Экинчи орточосу 45. 45-60 градус болуш керек, идеалчы 45ден 60 градуска чейин болуш керек. Мына бир бутактын чыккан эмеси градусу ошондой градуста болгондо идеал болот. Конечно, 90-80 градуска чейин ийишет, атайын шпалерный системалар болуп туруп, зымдарга байлап ийип, же таштарды, бакалашкаларды ар кандай ыкмалар менен бутакты ийе турган жолдор бар. Ийгенде ал жерде өсүү жайлайт. Өсүмдүктүн келген азык заты, фитогормондор бир аз өзгөрөт дагы, нөмө бүчүр тезирээк пайда болот. Анын себептерин билесиз, күндүн жарыгы ар бир бүчүргө тезирээк тийе баштайт. Күндүн жарыгы эң главный нерсе сиздердин нөмө жемиш боюнча билесиңиздерчи. Канчалык дарактын ичине, сыртына, баардык жерине тегиз тийип турса, бүчүрүнө, бутагына, жалбырагына ошончолук көбүрөөк мөмө аласыздар, сапаттуу мөмө аласыздар. Сиздер өчүн. Азыр буто темасы деген дагы да тийине. Бул да ошол сорттордон бири, бул жерде көбүрөөк да жылдырыгы. Азыркы заманбаптордон бири экен, Red Chief сорту түсү мындан да болот. Сентябрда башат, чаңдаштыруучусу көбүнчө Golden колдонот сиздер. Мөмөсү жасакат болот. Мөмөсү чоң болуп атат. Бирок чоң болгонун себептери эмне? Чоң болгону баштапкы жылдары мөмө аз болот дагы, азык көп болот, мөмө саны аз. Ошол эле чоң болот экен. Ошо чоң болот экен. Меники биттасы 500 грамм, биттасы 550 грамм болот экен. Мөмөсү көп эле. Мөмөсү көп, бираса бакын тутаганда мен сасым шылыкта жайдым да. Сасым шылганыңызда сиз путагын алсаңыз, путактар менен кошо мөмөлө турган бүчүрүн да алсаңыз да. Ошондо мөмөнү автомат түрдө биринчи суюутун ошол жерден баштайсыз, бутаганда. Жок, сасым суюп ташыйм. Ошо мөмө азайат. Жаман жыжы неме болот да, сапсын болот. Бирок шактарда алкындай карабакка чалам да, алкындай фотографдардын ачыкенка фирмасына кийимдер неме алабыз го. Бир мөмө дарактан болмаса 100 дана болсо, 50 дана, 70 дана болсо мөмө чоңураак болот көлөмү. Эгер 100 дана болсо мөмөсү кичинерээк боло берет. Бул мына жерде ар бир адамга ар кандай акча менен же тамак аш менен бөлүшсөң деле бир чоң дарыз деме болсо тилик тиет, мына жерде 5 адам өлүп болсо көбүрөөктөн тийип болот да, 4 өлүп болсо көбүрөөк адам жейт, көбүрөөк жейт ошол адамчы. Тип ошондой эле нерсе сиздер болот. Жералин дагы ошол спорт түрүндө эмес, бирок спортко жакын өтө көп тарабы мөмөсү пайда боло берет. Булардын мисалы спорт түрүндөгүлөрдө М9 деген подбойлор да келет, алар уласа болбойт да. Бул уласаңыздар боло берет. Бул бир аз кубаттуураак болот. Өтө кубаттуу эмес, орточо кубаттуу өскөн сортко берет дарагычы. Мөмөсү коюу кызыл, скарлетка болсо шпейтебе. Сентябрдын этектеринде бышат эле. Мөмөсү бир аз жоонураак. Аттын жагына окшоп шийиш эмес, мындай жоонураак болгон үчүн фермага окшогон химикаттар чачып, буну бир аз фибрасын чыгарып, ичке узунураак кылышат экен да, чет өлкөдө. Ошол негизинде товар лимитин дагы да жакшырткан эмеси бар. Өзүнүн табияты толугураак болот. Суперчиф. Бул дагы Red Chief'тин бир баласы. Мутанты Red Chief сортунан чыгарылган сорт. Бир мен курган алмалар ушундай сорт да, сөйлөсөң болот. Бул деле Red Chief'ке окшош эле. Анча деле айырмасы жок, ушул нерселер бар. О, үстүдө турат жана айтып аткан. Үстүдө өкөн айырмасын көрсөткүм келди бул жерде эле. Ошол
сиз айтып аткан торлоп кеткен ошол өзүнүн эмеде аты бар. Эмеде пластопод орусчасы не дейт? Ржавленность деп жазып көрө турган болсоңуздар чыгат интернетке. Бул Golden Delicious-те көбүрөөк көрүнөт, а Golden Ragers'те бул нерсе абдан азыраак көрүнөт. Генетикалык жактан бул чыдамдуураак келет. Билесиңби? Fuji сорттары айттык, Японияда Кытайда өндүрүлгөн алманын 40 миллион тоннаны өндүрөт деп атабыз, орточа. Ошонун 70% ошол сорттордон куралган. Aslında Xitay 70% жарымдан көп ушул сорттордун түрлөрү бар, башка түрлөрү. Мисалы, жөнөкөй Fuji экен, мындай түстөрүн көрүп атасыздар, өтө жакшы кызарып атат. Бул дагы күн көргөн жерлер да. Күн көргөн жерлери көңүл ойдон калып кетет. Бир аз күн көргөн жери кызарып, калган жери калып кетет да. Almanın жақсы қызарышына таасир еткен шарттар нелер? Таасир еткен шарттар нелер? Күн, ай, айдың толуусу, калий. Айдың қандай таасир бар? Айдың, ай толгондо ошол, ай толгон убакытта ошол кызарышына чоң себеп болот деп илимий изилдөөлөрдө айтылган экен, мектепте. Кәрчкениян балки ай толгон убагында эгиш керек деп. Нечинчи Fuji'ге көп басым жасаган дейм. Сорт жақсы өзгөчөлүктөр бар, шириндей. Культурага да жашада, кээ-бири баягы даамына көрөк маани берет, кээ-бири түсүнө көрөк маани берет. Биз түсүнө көрөк маани берип айтабыз да. Ошон үчүн коюу кочкул кызылды баягы алмаз деген бар да, Black Diamond деген сорттор кара алмаларды сурай беришет да, мындай эки кезеледен кочкул кызылды жактырабыз өзүбүз, кыргыз эли. Aslında ал нерсе эмес да, негизгиси siz öldürgen tavарды кайсыл жерге сатасыз, алар мени каалайт, ошол мааниде. Конечно, өзүңүзгө жегилген товарыңыз деген болсоңуз болот. Бешоңуштуктан. Жарыктап, эмен кызарууга таасир эткен факторлор суралып эле. Күндүн жарыгы дедиңиздерби? Биринчи шарт ошо, туура. Экинчиси, бирок мейилүүн салкын болгондо да ошондо да эме болот экен. алып коюшат го. Салкында ыраса кызарат. Шактын таасири бар. Салкында жакшы кызарат, калий. Жамгырдан кийин күн сууганда кызарып келет го. Туура. Калий элементи макро элементтерден. Бирок негизги мына факторлордон, климаттык факторлордон айтып турганболсок, күндүн жарыгы, жарымын түзө турганболсок, жарымын түнгү жана күндүзгү температуранын айырмасы түзөт да. Алма жакшы кызарыш үчүн түнү суук болуш керек. Күндүзү ысык болуш керек да. Мисалы түнү +15 градус, күндүзү +30 болуш керек. Разницасы чоң болуш керек да, көбүнчө. Эгерде түнү +20, күндүзү +25 болсо, экөөнүн ортосунда 5 градус, өкөтөң орточо эле болсо, андай жерде жакшы кызарбайт. Андай жерде туп коюу кочкул кызыл мөөнө алынбайт. Ноокатта жакшы түстүү алмабыздын себептерин билебиз дагы. Сиздерде сентябрдан баштап суук түшөт дагы, түнү суук болгондон кийин күндүзү как болобу күн ысый берет. Алма сонун кызарат да, ошон үчүнчү. Ушул нерсе алайда деле көрүлөт, өзгөнүн тоолоруна деле көрүлөт, ушул нерсечи. Анан дагы кызартыш үчүн бизде утилизаторлор менен роса суудан чечип алып да, тез кызарып кетти. Ооба. Кийинчи болду. Андай жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыгы билбейм, мен ондай кылбадым, мен сентябрда алган сантябрдын дагы бар. Билбей калдым да, өзүнүкү. Мен чачып көрдүм ошол нерсени. Жыйынтык жакшы. Болот экен. Ооба. Негизи салкындатыппы? Ооба. Шамда чачыш керек. Кечинде чачтым. Кечиндеси утилизатордун жөнөкөй эле сууну чачып кечиндеси. шак деп атат го буяк. Шак. Кыскасы абадагы ыңгайлыктар бар. Болуш керек да, салкын болуш керек. Ол суу салкындыкты да жаратып берет, жана суукту да жаратып берет да. Өкөн тең ыңгайлыкту да жаратып берет. Натыйжада алмалар да жакшы. Бул сиздерге анча деле кереги жок, жалпы айткандачы. Бул аралан-саралан жакта аны өстүрүп калгандарга керектүү, сыра кара суу жактарда. Бизде колдондук, көп колдондук. Мына ноокат балгандары дегенде эмес ошондой нерселер кылып атышты да. Мен бир случай болду. Алмам мында кызарып эле көгөрүп турган. Анан түшө баштады. Келип келип. Анан чарт тердим да общий терип туруп эле жерге көбүн тиздиктим. Муну көрсөң эч ким жаш балам, эч ким чоң кармайт. Кайтма көг алмады. Анан 3-4 күндөн кийин эле кып-кызыл болуп калды жерге. Жерге койгон. Бир алманы тербетип койдум, бирок алмадагы кызарган жок.
Göz negizi bırakında olunca. Yok gün tiyse yok mu? Ak gözümden gün tiyse halinde çargak gelbesin de bunday tost koydum. Alman aslında ne bunday? Siz benim almalar arasında tiziniz mi? Taraftarlar arasında. Daraktım münacağını teslimde. Hani gün çıkkanlarında bir yağından bakıyoruz. Kılık açık şak üstünde gelen oydu. Onun manısında havanın molekulası, ısı havanın molekulası cemil болады. Muzda havanın molekulası oğur болады. Баняға душқа келгенде чай қайнатқанда тефлонда уланған неме жеңіл нәрсе өте көтеріледі дайыма. Баняда демалып отыра қойсаң демалып қаласың, салқында жерге отырсаңшы көтерілсең уже демала алмай қаласың. Мысалшы чайнекте деле каталогтар учакта жеңіл, жердің тарту күшін жеңіл өтіп, градусқа ұшып кетеді да, ошо буларчы улама судың молекуласы. Сіздің жерге қойғаныңыз жерге дағы жақынырақ болады, жер дағы салқынырақ, мұздағырақ та. Ошоның дағы таасири бар. Yok canım sonuna kızardı. Malenisi Alman üstünde almalar bunda kızardı. Bayağı bunu kötü almadan verip bu alma dedi. Ben almayla dedi. Eksperiment gele değer gördüm de bir 4 yaş. Oşanda bir Almandan söylesanız o kol kıymalıkların üstüne de kızardı ya. Yok kötü olmaydı. Şuraya kaldım. Bıktır sonra kızardı. Kızardı oluklar da yıl saklandıran bir şey. Allah hükmesi de olsa gerek. Furcinin damıған Bitirese kızardı. Şirin болады. Шынында ширин болады. Өзім біздің сол Зелесин Фарм деген фирма бар ғой, көчет деген шығарған. Алма өздері өндіреді. Әрбір сортынан берді, күзде кеш арқылы октябрь жиырмаларында бастап ошол мезгилде пышаткен. Bir ящиктен әр өзге берген 4-5 ящик. Мекенде бар. Өте ширин соңғы алма. Дамы өте ширин алма. Қарсылдаған алма сочный алма. Жақсы алмада айтқанда ұзаққа сақталған қанша? Бая айттық па, алма мысалы Гөлде ешікте сақталған. Алма мысалы ерте шығарады, июлда алма шығарады. Алар ұзақ қанша сақталмайды да. Түз логикамен үстіне іштейді. Орта мезгілде шыққанда ортача кейін ордалып қойдым әлі бір көбі қалды. Ақтық октябрь, ноябрьда шыққан Pink Lady, осы мынау Фужинің сорттары бұл 9 ай, 1 жылға шейін шыдаса болады да, шыдай алады. Geç pişkan için bu güldövenden başlayıp kança da olur. Güldövenden başlayıp 6 aydan geçer. Aprelde güldöven olsa 6 aydan ayağım 15 gün sapacak. Uzak minutta pişkan için uzak minut fotostres жасайтtan alacaktan azlıklarda berip құрғақ саты көп болып, мөмен içindeki құрғат атырған болса, gügüzür атырған болса, қақ жасай атырған болса, олардан көбірек қақ шығады, көбірек құрғақ болып, сахар көбірек болып, анан клеткалар тырыз, бекен жайлашқан үшін кирпичтей, үйдің заборы кирпичтей пыш болған үшін ұзаққа сақталады да. Мысалы, азыр сақталуында араласып кетіреді, егер сіз оны көбірек беріп қойсаңыз дараққа жайында. Дараңыз өсе береді. Азотты көп беріп қойсаңыз да дарақ өсе береді, клетка пайда болады, клетка көп пайда болған үшін клеткалардың арасы пустойрақ болып қалады. Чоң болып кетеді, клеткалар аралары боштықтары бош болып қалады, баяғы шығарда чоңайған балдар деп алып, нәзік болып қалады да. Айылда чоңайған бала ішік болады, тың болады ғой, мындай ішке анчан жерсе тың болады. Ал ошондай же теплицада өскен өсімдікпен сырттағы күнге қақталған өсімдік деп болады да, айырмасы. Жаңағы натыйжада клетка қаншалық бекен болса, қаншалық бышқан, ал үшін күнге көбірек күн жеш керек та, ақ өзек болмаш керек. Ичке ұзарып көп өсіп кетпеш керек. Өсіп тұрған факторлар азот, ашықша азот, ашықша су. Анан көп кесүү дагы ошолорго келип келет. Көп кессең көп бутактанат, көп бутактануу дагы натыйжада жакшы нерсе эмес. Натыйжасы жакшы эмес. Бул жерде Фужинин жаңы чыккан сорттору, Фужин Насек дегени эң жакшы кызарган сортту ушул Фужилердин ичинен азыркы моментте. Анан Фужи Кику деген дагы бар. Фужи Кику эң узакка сакталган. Өкө тең узак сакталат, өкө тең жакшы кызарат. Бирок айырмалап караганда бул кызаруу жагынан таанылган сорт. Belki Kipu degeni çıdam kaynıyor çağırdılar olmasakta çıldırırsan Kipu. Buna жердегі Fuji Kiku'nu bara alsam, ben Türkiye'de bir YouTube'da videom da var, özüm Yedirbek Şamart'ın kanalına girip görseniz olur. Al жерде 2 yıldır Fuji almasını gördüm ben. 2021 barıp gördüm. 20. yıl egilgen dediği ушundайда мен 100 mezgilinde alıp aldım. Erkek kişiler, ayal kişiler ve bıtakları ciptergeni zındarga baylap ketip atıp kollarına. 10 ayal, çoğun hektar жерде. 10 erkek olsa butak ketip atıp arkasına. Forma verip, tarbiye geç güzlemle başlaşıp, sebep jeri öte çoğunda, 50-60-80 hektarga şey, bir adam bağlar ayaktaç. Bir ayıldı, bir adam bak bulup oldu. Ошондой объем işlep kullanı vardı.
Ошол жерде 2 жылдык алмада ар биринен 2 килограмм нөмө көрдүм да. 1,5 жыл мурда тигилген, 2-нчи жылы көзүмдө ошо 2 килограмм нөмө бар ар биринде. Жөнүндө дегендечи. Осы 3 килограмм чейин нөмө бар эле. Жылдыр өсүмдө. Гренни Смит алмастагы жашыл түстөгү алма. Даам жагынан, даам шкаласын азыр табылсам, мен группа ачканбыз, группа таштап аракет кылайын. Бул сорттордун даам шкаласы бар, азыр эсимде жок бардыгы. Даамдуулук жагынан көбүрөөк ширин болгон сорттор, анын кычкыл болгон сорттор, орточо сорттор деп мындай сорттор белгилеген сүрөттөр бар. Ошол жерде бул жерлер, конечно, шириндери кетет. Бул нересин точно билбей калдым азыр. Бул где-то октябрь айында бушатта биздин климаттарда жашыл түсү мындай өзүнүн табигый түсү жапжашыл мындай алып туп-тугук. Буну Европа өлкөлөрүндө салкын болгон үчүн, алардын климаты булуттуу болгон үчүн ал жакта табигый сонун чыгат экен да. Бизге окшогон ысырак, жайы кургак климаттарда деңиз жок биздин тегерегибиз аларда. Тегерегенде деңиз бар, абасы да влажный, анын климаты жумшак да. Ал жактарда сонун түстөрдө качествосы сонун болгон өндүрөлөт, кымбат бага сатылат. Бизде неме кылсак деле, аракет кылсак деле бизде андай кылыш үчүн көбүрөөк расход коротобуз. Эмне кылсак болот? Үстүнө тор тартабыз. Кара жана ак түстөгү торлор бар, основной кара жана ак колдонот. Кара түстөгүлөрдү сары жана жашыл түстөгү алмалар колдонушат. Себеби күндүн нурун көбүрөөк калган, дагы көлөкөрөөк кылып берет. Кара түстөгү тор тандалышат. Ак түстөгүлөрдү кызыл түстөгү алмаларга көбүрөөк колдонот. Себеби кара менен жаап койсоң, жакшы да кызара алат да. Бул тордун эки негизги максаты бар. Максаттар көп. Эки основной максаттын бирөөсү мөндүрдөн коргош керек. Жаз жай мезгилдеринде бизде деле мөндүр жайт. Мөндүрлөрдөн коргой тура болсок, экинчиси негизги нерсе бул экинчиси эмне сиздердин күндүн нурунан коргойт. Мындай немени бар, күндүн күйүүдөн, солнечный ожогдон. Нөмөнүн күн тийбесе ошо сагат чириген окшогон бир жагымсыз аба болуп кетип калат. Экинчи негизги эмеси күндүн күйүп кетүүдөн сактайт. Бул дагы бир физиологиялык, бул оору сыянка эмес, бул ошо климаттын күн радиациясы. Физиологиялык бузулуулар келип калат да, бул дагычы. Жалпысынан ошондой. Анан каолин деген таш бар. Бизде деле таш көп жакта чыгат экен, ошо жактан айтып болот экен. Кандай бир акиташ барго үйлөр дактайдылар булаларда. Дал ошондой бир таш да табияттан чыккан, ак түстү берип турган. Аны сууга чылап туруп, жалбырагына чачырап бергенде жаныбарларда да болот бул нерсе. Эгер ысык жерде жашасаңыз, жалбырагына бир нерсе чачып бере турган болсоңуз, күндүн жарыгын ал чагылып берет дагы, азыраак күйөт. Же күйбөй калат, солнечный ожог болбой калат. Жаныбардың içi ак маңыз чыгат, карай кетпейт, ысыкты кийин салкындатып берет да. Максат ошол. Күндүн жарыгы ак түскө чагылат, кара түскө сорулат, кара түскө. Ошон үчүн жайын адамдар ак түс кийинип, салкыныраак жүрөйүн депчи. Ысыкта кара кийине турган болсок, бизге андан бетер ысыйт да. Кара пленкалар мисалы мулчанда айтып өтөлү. Мотошоктор менен күрөшүп атканда, алардын күрөш жолдорунун бирөөсү бул мульчирование деп коет орусча. Мулча деген сөз топурактын бетин кандайдыр бир же органикалык же химиялык бир зат менен жабуу да, мотошокторду чыгарып алат. Мисалы пленка бул химиялык мулча. Самандарда эме бул органикалык мулча келип келет да. Экөөнүндө тең оточоп чыкпайт, топурак батыраак жылыйт. Мисалы өзгөчө кара пленкалар менен жашылча өндүрө турган болсоңуздар, дагы топурак эртерээк ысыйт да. Өзүнө жылытуу сороо болгон үчүн. Өзүнө камап калган үчүн. Ак түс бир аз чагылып берет. Айырмасы бар кичинеосучу. Ишенде бир тасыра пайда болуп калды. Мисалы алмалардын түбү чөп басып кетет го, анда суу бермекчи. Ошо кара пленка менен жаап койсо болобу? Болот. Мына тизири алма репта. Болот. Алма катарыбыз, мисалы алма катарыбыз мына жерде болсо, алма катарлар боло турган болсо, чөп жүдөтүп берет да сөзү. Бул жагын өзүнчө кылып койсо болот. Ортолоруна кагаздар жабыштыра турган нерселерди степлер менен деле чактап койсо болот мына жерлеринчи бири-бирине. Ошондо түптөр деле ичине ашып калып кетет. Бул не только кара пленка, жанагындай цементтин кабын элестетиңиздер, цементтин кабы. Ошондойдун кара түскөнлөрү бар. Анын пленканын айырмасы сууну ар жакка өтүп берет, жамгыр жаса сууда ичет адамдар. И ашчан суу дөйдөгөрөөк булгана да болот да. Кара пленкада нерсе жок, аба кетип турат. Коробкалар эми улар эткенден эмес да. Коробка?
Kartonka. Çöp çağrısı oldu ekan da. Afrikalarda samanlar көп болмады. Karakıllara мен қара пленка алдым, Бишкектен алдым, тұрып қылбай қалдым. Башқа қолым бошай қалдым. Onun testleri orada yok da. Не? Тешегі жоқ, чөйсің. Eşiğin altında tuğan taraf. Жоқ, аз эле қалды, да жоқ mu? Ол капиталдың biz арықтан суарамыз да, biz гербицидті естетеміз да. Себебі ол азықтан бұрында біз арықтан суарған нерседе бізде түйшік көбірек болып қалады. Сен капельныйда барлық нерсе су менен кеткені үшін оларға бұл мульчировка ыңғайлы да. Бізге гербицид 2 сезонда 3 айдан тармалады да. Гербицидті вообще жолотпой да. Гербицид мындай нерсе да бул натыйжада келгенде жерибиз аз болсо да булуп атабыз да. Жылына 1 миллиграмм болсо да топуракты булуп, ал жерде бирде чөбөлбөй атат да. Мындай чын деген ушундай. Бирок айда жок колдонуп атабыз. Пайдалуу микроорганизмдерди өлтүрүп коюп, кул кумурскаларды өлтүрүп, табиаттын эмесин бузуп коюп. Ушул жагынан жаман. Химикатты чыныгы адис эң акыркы сунуштайт. Химикатты чачты. Бул жөнөкөй адис, же мындай адис эмес адам биринчи мынадарын чачты эле эң оңой жолдон качат да. Анан баягы ошол эле неме акынке. Акынкени дарактын түбүнө, дарактын чөп чыкпаш үчүн чукар нокасы болбойт. Ол чукан эмес, чукан талантылы бир 7-8 см, 10 см болот. Бизге жука деген ошол да. Мындай болот эмес бирок. Чөп чыкпайт же чыкса да азыраак чыгат. Баягы күчү жогураак жайында чөп оруп туруп, чөмөлө болуп коесуздарга же таштап коесуздар. Ошол түбүнөн чөп деле чыкпайт. Чыкса чырмак окшогон же анча-мынча чөп чыгат. Алар да саргайып күчү жок болуп кетет. Күн көрбөгөн үчүнчү. Күчү жок болуп, баягы нерсени көп сиздерге мешать этпей алат да. Ошон үчүн баягы шалы пайлардан деле күзүндө өзгөн жакта мисалы бекерли болчу да азыр эле малдарга бере баштаптыр, бул тесттен баштап. Баткен жакта уже мисалы крестеп кече көрдүк да Баткен барган. Крестеп как булат малдар экен. А так ошол шалынын деле жанагыларын колдонсо болот да. Бизде максат эмне? Максат күнгө көргөзбөй, чөптөрдүн уруктардан анча уйналбайт, күн көрбөсө көпчүлүк өнбөйт. Өнсө дагы жакшы фотосинтез болгон үчүн аларда күчтөнүп албайт, абазык болуп калып, назигирээк болуп калат да. Калдын отун болуп, калыңдашып кетпейт. Оргондо чөкүртөк булып тургандай калыңдар келбейт да. Анан техникалар өнүгүп атат. Сөзүн бөлүп койдум. Акыркы жылдары катар абаттарын иштей турган техникалар бар. Мисалы, мына дарактардын арасы болсо, техника келет дагы, конечно, мунун калыңдыгы даракты жыгытпай турган бай бир 4-5 жылдык дарак болуш керек. Жол дегенде 3-4 жылдык жолдун адамдын билегинчелик бир жоолдук болсо жок дегенде. Араларын топурактарын жумшартып, культивация кылып, оточолду өлтүрүп кетет. Ушул өзү табиятка эң туура келген да. Биз мотоблок менен айдап коюбуз. Мотоблок менен дагы жакшы. Түбүнө кичине жакындаганда апасынын болуп калат да. Азыр техникалар алып кетип кой. Ооба, кесип алганы 4 жыл, 5 жыл дарактарды кесип коюлат да, мотоблоктарчы. Ошон үчүн мини тракторлар менен ушундай аркасында топуракты катар аралыктарын иштей турган техникалар келип калса, райондо областарга ошол жердеги бактарга жетет эле жүздөгөн гектарларгачы. Ошол нерсе акыркы менен алдар келип калат, эмне чыгып эмне өнүгүп келе атат да. Ошолор келсе, гербицидтерди азыраак колдонуп алса, баарыбыздыкы ошол эле. Гербицид оточоптторго каршы дагы чачабыз, анча-мынчабыз уробуз, ушул жол менен кетип атат да. Основнойчу бактар заманбап болгондо деле көбүнчө ушундай. Анан Өзбекстан 300 гектар бак барды, ал жерде трактордун артынан мындай нерсе жасап коюптур. 4 буштуктай бир нерсе. Бунун ичин карап турган болсок, 2 дана бычак бар да, мындай. Экөө кат ойлонгондо чөптөрдү кесип кетет экен, чачы кыстап кеткенде машинка. Кандай десем? Роторный. Трактор болсо, мындай бир нерсе, жалпаңдуу нерсе да, бир каршы нерсе, ошол түрүндө чоң нерсе айланып турат. Катар абаттарын өрүп бактарды ортосу 4 метрге 2 метр экен, 4 метрин, ошо 3 метрин жок болуп кетет экен да. А Түркияда мен көрдүм, баягы фреза бар, аркасынан трактор чоң эле трактордун артынан фрезаны жерди майдалаш үчүн эмес, жерде кичине көтөрүп алганда вазылдап айдап кетет. Ал чөптөрдү мындай өсүп өскөндө бир 20 күндө бир мултурат окшойт. Чөптөрдү майдалап, үстүн кесип, контролдо турат экен да, оточопторчу. Чылдырып берсең болот. Чылдырып бер. Сорттор туруптур. Бул жерде сорттордун баягы ушул мезгили боюнча кичине шкала бар. Мына үстүдөгү июль айы, сентябрь деген август айы, сентябрь, октябрь, ноябрь айлары. Буюрса китеп жазып калсак, булар баары кыргызча которуп, керек болсо өзүнүн өлкөдө сынап туруп, анан кийин жазалык аркылуу. Пока
информация алып тура берели азыр. Бул жерде ошол бышуу мезгилдери. Мисалы үстүдөгү соттор эрте бышкандар, ортодогулар орто мезгилде август айы, сентябрь, октябрь, эң акыркысы ноябрь айы. Мына жерде пик деген сот, мисалы ноябрдын 1-2 жумасына бышат болот. Бир айда 4 жума болсо, 4 апта болсо, крайний смет адам мурда эле ноябрдын башы, октябрь этеги. Бул жерде ошо бышуу мезгили. Стресчти карап көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр. Скалинс болор көрсөңүздөр болот. Сентябрдын 1-2 жумасына берип атат. Bizde ortaçağ sentябрь 15'lerinde jumаларда бышып жыйналып атат да. Ана неде мынау азыр Туркиянын несі боюнча да? Бирок Түркияда деле алып өскөн жерлер жалпысынан деңизден келип 1000 метр тегерегинде болгон жерлер да. Мындай жапыз, баягы банан өскөн, өтө тепкиси көп болгон Анталия окшогон жерлерде анча өспөйт. Алганча эң көп Караман, Сибирия областтар бар мына Коньяның. Алардын деңизден келип биздикинде 800, 1000, 1200 метр кышында каткаларда кар жайып, жай ысык болот. Оштой, Носка, Туркиянын немеси бизге түшүп атат да, Кыргызстан немесин. Климаты түшүп атат ушул жерлердечи. Ошого салыштырсак туура келет бул жерлердечи. Алманын тамырлары, подвойлору астамдай жүрөт. Алманын 3 дана негизги тамыры бар. 4-төн кош койсо болот, 4-үнчүсү мажорго кирбейт, бирок алмада өзү өтө көп подвой бар. Бирок эң популярныйлары азыр М9 деген тамыр. Карлик. Анан MM106 деген экинчи номердеги. Үчүнчүсү MM111 үчөтөңдү болот. Кыскасы 2 дана эм, мына 1 лем. Эгер 1 лем болсо бул карлик, 2 эм болсо полкарлик деп койсоңуздар болот. Сиздер оңой түшүнүш үчүн. Негизи андай эмес. Бул 1 мы деген, 2 мы деген башка нерсени түшүнүлөт. Merton Mailing және Mailing деп бұл Англиядағы институттардың аты. Анан Эмла деген бар, East Mailing изилде борбору деп, изилде борбордун аттарын өздөрүнүн койгон. Кыскача айтканда бул подвойго алманын 10.000 соту бар болсо, 6.000 соту бар болсо, эми биз тааныган алмалар бир 20-30 сот болсо керек. Ошо 20 сот, 30 сот уласаңыздар, баардыгы эмне болот? Баардыгы карлик болуп калат да. Карлик алма, карлик көчөт дейбиз. Эгер карликтин аты билесиздер, подвоюнан билесиздер да. Эгер тамыры М9 болуп аткан болсо, буну биз карлик бир көчөт, карлик бир алма дей алабыз. Ал эми мына өлкөдө улана турган болсо, бул толук карлик болуп калат. Бойлору ошо жаша орто бойлуу болуп калат да. Булар дагы жапызыраак. Мындан да жапыздар бар. 1,5-2 метр болгон М27 деген бар. Адамдын бою менен тең болот бойлору. Ошого уланса, М27 уланса алмаңыздар. Ошо эле стакиңиз, ошо эле болдериңиз ошо уланса, адам бою менен тең болот. Андан чоң болсо болот. Неге андагы болдурбойбуз? Себеби ал супер карлик болгон үчүн үйлөргө аз объемдорго нерсе. Кичинекей экен го, тери чоң экен, мынтуганда темиресиң, ошону жеп берди ана. Неге М9 көп колдонуп атасыз, мыналарды көп колдонуп атасыз? Ал түшүм азыраак болот да. Бизге жыйынтык акча бар. Жыйынтык айланып келтирилет, чыгаша менен кирешен санап туруп, таза пайданы санаганда муналарда дагы көбүрөөк калып атат. Ооруларга, зыянкечтерге булар дагы чыдамдуураак болуп атат, чын бересиң го. Алмада деги эле жалпы дүйнөлүк тараптарында тамырлар подвой деген эмне? Артка жылдырып турган, аркада сүрөт бар. Мына жерде бир дарак боло турган болсо, тамыр бөлүгүн контролдон подвой деп коебуз. Кыргызча кыйып асты. Кыйып асты. Тамыр бөлүгү үстү жагы трювой деп коебуз, орусча кыргызчасы болсо кыйып үстү, сорт жагы үстү жагы болот тараптын, асты жагы подвой болот. Неге биз улайбыз? Улаш себебибиз топурактагы жагымсыз шарттарга ал тамырлар чыдамдуураак болгон үчүн улайбыз. Өзүнүн тамырын биле салат, бирок чыдамсызраак болуп калат да. Топуракта эмне жагымсыз шарт болушу мүмкүн? Топурагыбыз туздуураак болушу мүмкүн. Топурагыбызда суу көбүрөөк болушу мүмкүн. Башка эмне болушу мүмкүн? Кээ бир зыянкечтер болушу мүмкүн, тамырды жеп отурган. Өзүнүн тамырын жеп коет, бирок мына тамыр болсо, ал тамырды жей албайт ал зыянкеч. Ушундай курттар бар. Кээ бир оорулар, тамыр чирик оорулары, тамыр чирик ооруларына чыдамдуу подвойлор бар. Мисалы MM106 подвою фитофтора деген тамыр чиригине чыдамсыз, бирок мынакы чыдамдуураак. Эгер менин жеримде суу көп болуп, топурагым оор топурак болсо, мен мындан экпейм. Же эксем, подвойлуу болгонсо, атайын балык сырт кылып, башкача бир ыкма менен эккенге аракет кылам. Топуракты борпондош үчүн кум төктүрөм, может, 1-2 камаз. Ошондой бир ыкмаларга кирем, чындырбайсың го. Негизинен жалпысынан эки түрдүү, генеративдик жана вегетативдик болуп экиге бөлүнөт. Генеративдикке уруктан чыккан, уруну өндүрүп туруп уруудан чыгарсаңар, бул генеративдик болот. Булар дарактары чоң болот, сабаты.
Аралығын ал салықтырастарға сіздердікі бардығы, основной бардығы 90-95% генеративдік подойда шыққан алмалар. Ошон үчүн булар түшүүгө да кеч кирет. 5 жылда, 4 жылда бирден экиден мөмө байлайт. Бул черно-белый телевизорго салыштырсаңыз болот. Азыркы карлик, полукарликтерде светлый телевизор болгон. Супер карликтерде пультовый, плоскую, блок басыла турган. Ушундай модасы бар. Илимдин негизи менен айчалуулар ушундай өнүгүп кетип атат. Ошон үчүн дагы бир черно-белый телевизор эч ким колдонбосо керек. Значит, биз дагы булар жаман деген түшүнүк болбош керек да. Жаман болсо колдонбош керек, конечно. Бирок жалпысынан булардын пайдалуулугу, жакшы жактары көбүрөөк болгон үчүн биз сунуштайбыз бир айтыс катары. Сиздер себеби ошо өндүрүп аткан адам көбүрөөк киреше табыш үчүн, өндүрүп аткан адам азыраак чыгаша кетиш үчүн, өндүрүп аткан адам дагы рахатыраак жашаш үчүн да. Чыгылсам болот. Бирок бизде MM6-ны көбүрөөк сунуштайт да Кыргызстанда. MM106 көп, 111 менен MM келип баштады. M26 деген да подбой бар. Мына M9 менен M106 өкөп ортосунда. Бул дарактын чоңду бар. Мына уруктан чыкса ушундай чоң болот алмачы. Алда уругунан чыккан бир алдыга бир сорт кулап койсоңуз чоң ушундай болот. Ал эми 106 ошон почти жарымынчалык болот да. M111 ага жакын, бирок конечно андан кичинекей. Анан M9 35%, 35-40% чейин гана бою болот M9-дун. Чөнөкөй уруктан чыккан алмалар. Бизде Кыргызстанда M9 менен аз келип атат, бирок азыраак себеби элдин экономикалык абалы жана билим деңгээли ага жетпейт азырынча. Буну только шпалерный система менен курасыздар. Мынага зым, стойка тургузуп зымга байласаңыз, бул дарак кийин мөмө киргенден жыгып калат, көтөрө албайт өзүнүн мөмөсүн. Тамыр өтө кичинекей болот себеби. Тамыр кичинекей болгон үчүн бул 20 кг, 30 кг мөмөнү көтөрө албайт, ошон үчүн зым тартыш керек. Зым тартканда 1 гектар жерге 500 000 1 миллион акча кетип калат да, немесе жарышачы. Жол дегенде 500 000 акча кетет азыркы заманда. Андай болгон үчүн ал эми буларга зым тартыштын кереги жок. Тартса да болот, эгер аралыгын жакындасаңыздар. Бирок аралыгын алыс кылсаң, турган болсоңуздар, мисалы 4 метрге 2 метр орточо айда турган болсо, ошол аралык менен бул полукарлик бак тура турган болсоңуздар, анда эч кандай зым тартпайсыздар, тамыры кыйла чоң болгон үчүн ошо 20-30-40 кг мөмөсүн өзү көтөрө алат. Бул 50 кг өзү дарак бутунда тура алат да. Түшүндүрөсүң болот. Бул жерде өзгөчөлүктөрү кайсынысын неге чыдамдуу аралыгы канча болуш керек, аларды мен айтып берем. Түшүндүрөм. Суроолор болсочу. Мына жерде дагы аралыктарды берип атат. Эгер мына подбойлор, эми основной подбой, будан башка Будоговский деген Россиян подбойлор бар, суукка чыдамдуу. Эгер суук жерде жашасаңыз чоңолай болушу болот. Ал жерде сууктан үшүп кетпеш үчүн мыналар үшүгүп кетиши мүмкүн, эми суукка чыдамсызыраак болушу мүмкүн, бирок ошо орустардын чыгарган Будоговский деген подбойлор антонуктар. Кээ бир суукка чыдамдуу, кээ бир башкага чыдамдуу, башка деле подбойлор бар. Просто мыналар популярный, булар дагы жакшы болгон үчүн. Андай учурда булар ишке жарабай калган үчүн ошол суукка чыдамдуу подбойлорду колдонсоңуздар болот. Кошумча эскертип кетейин. Мына жерде катар аралыктарды айтып атат. Эгер номер көрүп атасыз, M27 эң кичинекей, M9, M26, 106, анан M9, 111 берет бул жерде, M9 да чоң да 111 окшош. Анан уруктан чыккан алма дейт. Аралыктары канча болуш керек деп атат да, өтүлгөн стандарт чечти. Эгер кубаттуу ошол сортубуз кубаттуу өскөн, же стандарттык сорт болсо, Golden, Fuji, Gabon окшон сорттор болсо, араларын анча кыласың болот. Мисалы M9 болсо 1 метр ашып кетсе 1,5 кыласың дейт, эки көчөттүн ортосун. Ал эми M26 болсо 1,25, 1,5 чейин кылсаң болот дейт. M106да 2-3 метрге чейин, эң алыс 3 метр кылсаң болот дейт. Болсо 2 метр сунуштаптыр. Азыр бирок учурда мен өзүм эле бир багым 1,5 метр, 2 метр эмес, андан да төмөн түштүк. Анын себебин аз түшүнүп берем, эмнеге жакыныраак болгонубузду. Ал бул жакта спор түрүндөгү ошо Red Chief, Scarlet Spur, Origo Spur ошол сорттордо дагы жакыныраак болуп атасыздар. Көрдүңүздөр мына 1,5-дан 2,5 чейин. Менин сортум подбой 106 эле, бирок сортум эле, сорту Superchip, Superchip спор түрүндөгү сорт болгон үчүн, көп шак бербеген үчүн аралыгын бир аз жакындатсаңыз да болот. 1,5 метр ылдыйга түшөрөт. Мына M9да деле 1,5 метрден 1 метрге чейин, акысы бизден 1,5 чейин болот. Эгер сортуңузга да карайт да, жакындуу алыста. Топурагыңызга карайт. Топурагыңыз күчтүү болсо, күлдүүлүгү күчтүү, түсү кара, органикалык азык көп болсо, ал жерде өстүрүүгө кандай болот? Кандай болот ал жерде өстүрүүгө? Кандай дейсиң? Күчтүү болот. Күчтүү болот. Мына органикалык топурагыңыз күчтүү болсо, өстүргөн өсүмдүгүңүз кандай өсөт?
Жаш өсөт, қуат өсөт, чоң болот. чоң болот. Значит, андай жерде биз аралыгын бир аз алыстатыш керек экен, топурагыбыз күчтүү болсо. Топурагыбыз боп-боз арык болсочу, анда жакындатыш керек. Себеби ал баары өсө албайт. Өсө албаган үчүн ортодо бөлүк бош эле жер калып кетпесин, жакыныраак боло берсин. Значит, топурактын түзүлүшү дагы таасир этет. Көчөттү алыс кылабызбы, жакын кылабызбы? Бере турган формамыз да чашаобразный, мисалы шабдаларда көп колдонулат да. Аба нымдуулук болгондо шабдалы тез эле козгарын гүрбө болгондон болуп жатпайт. Ошон чашаобразный ортосун ачат. Кургак климаттарда основной веретено, лилия формасы келет тараптарга. Кышында суук, жайында кургак ысык болгон жерлерде. Ана жайында нымдуу, сууга жакын океан, деңиз, ufактагыч нымдуу, абасы нымдуу жерлер болсо, ошол жерде көбүнчө тараптарга чтобы ортосун ачып, күндүн жарыгын шамалды тийгизип, оор азыраак болсун деп. Ташкент чашаобразный. Сиздердики чашаобразный, бирок климатына туура келбейт. Жалпысынан. Жерден алып кеткенде Чечкенкелегендерде ушундай кылып. Дарактарда сиздер да билесиздер, мындай бир дарак болсо, бутактары барып мына бутактын сырткы күнгө көргөн жагы карайып кетет. Карайып жарылат, жарылышып, оорлар зыянкечтирет, отун болуп калат, жарак сабабы келет. Дарак барып иммунитет начарлайт да. Сол нерсе ажат болот. Жок, шабдалдарга туура болсо керек, чакарбыз, Шабдалдарга туура эле. Бирок ошондо дагы солнечный ожог болуп аткан жер болсо, күн жайында ачуу тийген, күчтүү тийген жер болсо, бир аз болсо мына дарактын модифиледирип коюп, ортолоруна бир дана, эки дана бутак калтырып койсо боло берет. Зонтик окшоп, көлөкө болуп турат ошончо. Анын максаты эме бериш элес. Форма салынып атканда дагы бир жолу кайталайын, дарактын табиятына, дараңар, жамбакка, черешняга окшоп тике бийик өсүп аткан болсо, пирамида табиятына жашайт. Аны чашаобразный кыла албайсыңар, жамбакты чашаобразныйдан деле өйдө өсө берет. Кокон бир бессең деле кайра өсө берет. Өзүң кыйнайсың да. Анын табиятын эле бир аз өзгөртөсүң. Эгер жайлуу өскөн, шар формасына өткөн, бадамга окшогон болсо, мистеге окшогон болсо, аларга кол чатырга окшогон формалар бересиздер мистелерге. Бадамдарга шар формасын бересиздер. Дал ошондой табиятына жараша дарактын. Экинчиси климатка жараша. Нымдуу болсо ачыгыраак, ортосун ачасыздар. Кургак болсо үстүн жаап, үстүгө көлөкө коесуздар. Зонтик үстүгө коесуздар. Көлөкө болуш керек. Ал менен дагы бутакта сактап туруш керек. Сиздер катаралыктарды айттык. Бир канча подвойлор түтүндө айтат, толук карлик деп туруп, М9 карлик киргизат. Бул жерге толук карлик М27 киргизат. Мына подвойлор аттары баарынча Оттава деген Американын подвойлору, Мак деген бул дагы ошо чыптыр көлкө, Норсе Спай бул. Ойстарды кайерде калды? Самкада калды. Кыскасы мына толук карликтер жарым кубаттуу, анан кубаттуу деп коет да. Мына жарым кубаттуулар М109 киргизат, 111 менен М106 толук карлик киргизат. М9'da karbik kırgızistan, andan da süper karbiki М27 Onu bozardan alganda kaç bilerdiler kadroyu çağırmasın. Anı bile almışlar, anı sertifikatına cazat. Ana satkan adamla, satış adam varsa, öndürgen adam, gelip taşıp, kıskart ortada adamlardan, köçet satatan adamlardan sat versin. Oşular tuğra, bilip tura adam aldan koyulsa oldu. Kede atayın emas, bilbey durup dele adamız yani, adaşıp, programmasını berip koyuşu mümkün. Qayсы көчөт сурасаң мына ошодо карматат да. Айланып келип башка көчөт сурасаң дагы ошону эзишет. Сактоо жайлары, табигый сактоочу